Таксистке 14 жолу бычак сайган деген шек менен өспүрүм бала кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан билдиришти. Шектүү жашы 7 жаран болгон. Бирок канча жашта экендиги айтылган эмес. Тергөө жүрүп жатат. Буга чейин өспүрүм Тоңгоч Кичи районунан такси жалдап Новополовка айылына жеткирүүнү суранганы кабарланган. Аны айткан дарегине алып баргандан кийин бычагын чыгарып айдоочуга кол салган. Кылмышкер унаанын ачкычын алууга аракет кылган, бирок таксист моюнун берген эмес. Аягында өспүрүм качып кеткен. Президент Садыр Жапаров кылмыш жаза кодексинин укук бузуулар жөнүндөгү кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2023 жылдын 25 майында кабыл алынган. Документ жерлерди мыйзамсыз басып алууга жана аларга курулуш курууга жол бербөө максатында кабыл алынган. Мыйзам менен айыппулдун өлчөмүн көбөйтүү, эркиндигинен ажыратуу жана белгилүү кызматтарды ээлөө же белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу сыяктуу жаза дайындоо каралган. Мындан тышкары мыйзам долбоорунда жерлерди өз билемдик менен ээлеп алуу, кеңейтүүгө жол бербей, жерлерди максаттуу багыты боюнча пайдаланууну көзөмөлдөө милдети коюлду. Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында айыл чарба багытындагы жерлерди жакшыртуу жана сарамжалдуу пайдалануу боюнча чаралар комплексин иштеп чыгууну жана көрүүнү тапшырма кылган. Ысык Көл облусунун прокуратурасы тарабынан Каракол шаарынын Кыдыраке көчөсү текшерилди. Башкы прокуратура билдиргендей, жолдун курулушунда мамлекетке 1,7 миллион сом зыян келген. Текшерүү көрсөткөндөй, дирекциянын айрым кызмат адамдары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, аткарылган иштердин көлөмүн ашыкча баалап, аталган жол сапатсыз жасалган. Жарым жылга айга жетпей бузулуп, мамлекетке жалпысынан 1,792,887 сом зыян келтирген. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Ысык Көлдө Россия берген пилотсуз учуучу аппараттардын жардамы менен кара курай өскөн жерлерин аныктоо боюнча изилдөө жүргүзүлдү. ИИМдин Баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы билдиргендей, буунун Баңгизат жана кылмыштуулук башкармалыгынын программалык кеңсеси тарабынан жүргүзүлгөн. Кыргыз тарапка 2022 жылы өткөрүп берген пилотсуз учуучу аппараттардын жардамы менен 250 гектар жердеги аянтчалар сүрөткө тартылып алынган. Алар Баңгизатка каршы күрөшүү боюнча мониторинг жүргүзүүдө колдонулат. 2018-2023 жылдары Россия тарап Кыргыз Республикасынын ИИМинин Баңгизатын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын ишин илгерилетүү үчүн жалпы жонунан 1,45 миллион доллар бөлгөн. Жыйында Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Турк дүйнө элдерин диний кастыкты пайда кылган аракеттерден алыс болууга жана сабырдуулукка чакырды. Кабыл алынган резолюцияда адам укуктары боюнча кеңеши диний жеккөрүүчүлүктү пропагандалоону жана көрсөтүүнү, анын ичинде ыйык Куранга атайлап коом алдында шек келтирүүнү кескин түрдө айыптап, аны күнөөлөрдү мыйзамдуу түрдө жоопко тартуу зарыл экендигин белгилеген. Документти 28 өлкө колдоп, 12 өлкө каршы чыккан. Алардын арасында АКШ жана Улуу Британия дагы бар. Каршы чыккан өлкөлөрдүн айтымында резолюцияда адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин принциптерине каршы келет. 28 июнда мусулмандар Курман айт майрамын белгилеп жатканда 37 жаштагы ирактык качкын мечиттин алдында Куран китебин тепкилеп өрттөгөн. Окуя тартылган видео интернетке тараган. Полиция акцияны кайтарып, коомдук тартипти көзөмөлдөп турган. Сауд Арабиясы, Ирак, Иран, Марокко жана башка мусулман өлкөлөрү окуяны айыптаган. Пакистанда мусулмандар 7 июлда жума намаздан кийин митингге чыгып наразычылыктарын билдиришкен. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Базар Коргон районундагы Ак Элбирс ден соолукту чыңдоо жана балдар эс алуучу жайынын ачылыш аземине катышты. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Белгилей кетсек, Жапаров бүгүн Жалал Абад облусуна бир күндүк иш сапары менен барды. Өкмөт башчынын айтымында комплекс 2 айдын ичинде курулуп бүткөн, анда толук кандуу эс алуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Комплексте 120 орунду жатакана, китепкана, кинотеатр, машыгуу залы,
мини футбол талаасы, спорт аянтчалары, 2 бассейн жана ашканасы бар. Өкмөт башчы андан ары Кыргыз нефти газдын карамагындагы Зорка балдар бакчасына дагы барды. Жапаров кошумча корпустун курулушу соңуна чыккандан кийин лагерь көп сандагы балдарды кабыл аларын белгиледи. Ар бир облуста балдар үчүн жайкы лагерлерди уюштуруу керек. Себеби лагерлер балдарды тартипке көндүрөт жана каникул учурунда режимди жөнгө салууга жардам берет, деди Жапаров. Зорка балдар лагери 1964-жылы курулган. Оштон ысык көлгө каттамдардын санын көбөйтүү пландалууда. 28 июлдан тарта Ош тамчы Ош багыты боюнча алгачкы каттам ачылат. Муну менен Оштон ысык көлгө туруктуу аба каттамдары көбөйөт. Каттамдар жумасына бир жолу жума күндөрү аткарылат. Тезжет авиакомпаниясынын учактары аталган багыт боюнча жумасына 6 жолу шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби жана жекшемби күндөрү учат. Энергетика министрлиги көмөрдүн экспортун 8 айга чейин чектөө боюнча министрлер кабинетинин токтом долбоорун иштеп чыкты. Отундун мындай түрүн Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасындагы Эркештам жана Торгарт өткөрүү пункттары аркылуу гана өткөрүүгө уруксат берүү сунушталууда. Бийлик алдыдагы көз-кыш мезгилинде көмөр тартыштыгын улам кризис жаралат деп кооптонуп жатат. Отунга болгон баа азыркы жай мезгилинде дагы жогору болуп жатат. Себеби көмөрдү Европа, Пакистан, Кытай, Өзбекстанга экспорттоп жатышат. Эске салсак, январь жана апрель айларындагы маалымат боюнча өлкө 580 000 тоннадан ашык таш жана күрөң көмүрдү экспорттогон. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 2,5 эсеге көп. Улуттук банк 2 айдан бери биринчи жолу интервенция жасады. Маалыматка караганда банк валюта базарына 43,5 миллион доллар сатты. Жыл башынан бери Улуттук банк долларды сатуу боюнча жалпысынан 546 миллион 995 миң долларга 10 жолу интервенция жасады. Интервенция сомдун долларга карата курсун туруктуу карымы үчүн жасалат. 13-июлга карата доллардын расмий курсу 87 сом 86 тыйын деп белгиленди. Коммерциялык банктарда 88 сомго жетүүдө. Аба ырайы тууралуу маалыматтын демөөрчүсү Жемчужина Нила чайы. Жемчужина Нила чайы бул көңүлдүн тынчтыгы, ойдун тереңдиги жана толуктугу. Ууртам сайын бул өз жан дүйнөңдөгү нукура кенчти табуу убакыты. Аны сактап калуу эч калдыксыз сүйүктүүлөргө тартуулоо. Жемчужина Нила чайы, нукура кенч.